Мамиле куруу. Мамиле түзбөстөн эреже түзсөк, каршылыкка кабылабыз. Мамиле куруунун бир принциби бул ынанымдуулук. Кубангандар менен кубангыла, ыйлагандар менен ыйлагыла. Мен силерге муну биринчи жолу колдонгонумду айтып берейин. Менин аялым капа болуп жаткан дейли. Кимдир бирөө аны капа кылган бир нерсе айтып койду. Мен аны байкап, сүйүктүм, эмне болду десем, ал баарын айтып берет. Жылдар бою ушундай учурда менин эркекче 4 жообум бар болчу. Бул эркекче. Биринчи, ой, сүйүктүм, аны өзүңө жакын кабыл алба. Башкача айтканда эркекче жооп. Өзүңө келип эркек болчу. Экинчиси, сүйүктүм, алар эмне деп жатканын өздөрү билишпейт. Эркекче жооп. Айыптоо оюну. Байкадыңар беле? Эркектер ката кетирбейт. Жок, мындай айталчы, аялдыкы дайыма туура, ал эми эркектики эч туура эмес болбойт. Ал дайыма бирөөнү күнөөлөшү керек. Үчүнчүсү болсо, сүйүктүм, сен 3 нерсе кылсаң болмок экен. Эркекче айтканда, маселени чеч. Төртүнчүсү, сыйын, даа башка иштериң менен алек боло бер. Эркектердин тили менен айтканда, аларга күнөөсүн сездириш керек. Ыйык жазуудан көргөзүп сыйын. Күнөөсүн сезишсин. 4 жооптен күнөөкөр табияттын жообу. Эмне үчүн дебейсиңерби? Ыйык жазууда бирөө кайгырып жатса, ага жазуудан эскертип жазылган эмес. Анда бирөө кайгырып жатса, аны оңдош керек деп жазылган эмес. Анда бирөө кайгырып жатса, анын кайгысын бөлүш деп турат. Келгиле, силерге биринчи жолу туура жооп бергеним жөнүндө айтып берейин. Эми силер түшүнүшүңөр керек. Бул адаттагыдай иш эмес эле. Бейшемби күнү эртең мененки саат 8:15 чамасында мен ашканага гараж аркылуу бара жатсам, аялым балдарыбыздын бирөөсү мектепке жеткирип, кайра кайтып келип калды. Анын жүзүнөн көп ыйлаганын байкап, андан эмне болду жаным деп сурадым. Ал мектептен бир ай анын жүрөгүн ооруткан нерсе айтты деди. Анын сөзү анын көңүлүнө абдан тийген экен. Анан ал үйгө жеткиче 20 мүнөт бою жолдо ыйлап келиптир. Бул көп жыл мурун болсо да, ошол окуяны эстеген сайын кайгыра түшөм. Адатта, ой жаным, аны көңүлүңө алба. Ал эмне деп жатканын өзү билбейт, сен минсең болмок демекмин. Анан ыйык жазуудан бир жерде айтып, өз иштеримен кетмекмин. Мунусунда андай кылган жокмун. Ыйык жазуу бизге үйрөтөт, бирөө кайгырса, кайгысын бөлүш. Анан мен терең дем алып, мындай дедим. Жаным, мен сени түшүнүп турам. Бул сага абдан катуу тийсе керек. Менин жүрөгүм сен үчүн ооруп турат. Мен сени сүйөм. Ал мени кучактап, чоң рахмат деди. Анан мен өзүмчө кудуңдап, жакшы ыкма менен эртең менен ийгиликтүү күн башталганда кубандым. Кандай өзгөчөлүк болду. Мен тоскоолдуктун ордуна жакшы мамиле курдум. Ыйык жазуу үйрөткөндөй кылдым. Мен аялымдын эмоциялык абалын ырастап, анын сезимдерин аныктап билгенге түрткү бердим. Мына, жакшы мамиле курууга өбөлгө түзүү деген ушул.